Бүгүнкү мамлекеттик туу күнүнө арналган иш-чара дал ушул ыйык Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде өтүп жатканы биз үчүн сыймык. Бүгүн бизде чоң майрам, бул туунун бекитилген күнү 3 март. Иш-чарага мына Арабаев университетинин жаштары келип, ушул жерде ушул тууну жараткан эки авторубуз келип, ушул чоң жакшы мероприятие болуп атат. Биз өтө ыраазыбыз ушу келип берген конокторго. Арабаев университети менен биз бир топ жылдардан бери эле ушул жакшы иштерди чогуу ушул жерде өткөзүп жүрөбүз. Авторлордун өзү менен жолуккандагы аларда сезими башкача ойгонуп, дагы ушул кишилерди көрдүк. Келечекте ушундай кишилерди көргөнүбүздө бул патриот сезимге тарбиялоо, тарбия берүүгө аябай жакшы. Илгери Союз учурунда комсомол, пионерге баягы комсомолго өтпөй алсаң, ыйлап, уял, мен комсомолго өтпөй алам, ошондой патриот сезимдер болор эле. Азыр бизге ошондой жоголуп кетип, эми мына уюштуруп аткан нерселер аябай жакшы болуп атат. Келечекте мындай нерселерди көп уюштуруш керек. Ошондо жаштар биздин дагы символикалык авторлор эле болбос, кийин деле баягы желектерди көрүп, анан биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин ушул турганына, ушул жерде жашаганына, ушул мамлекет же болбосо ошонун арасында спортсмендер чыгат, ырчырача кайсы жерге барбай желегин көтөрүп барып, ошол мамлекетибизди таанытып атканда өзүлөрү патриот сезим болгон аябай сыймыктанышат эле да. Туунун баары биздин үйдө жасалды. Себеби эч кимибиздин өнөр-канабыз жок болгон. Үстүнө, үйдүн үстүнө ушул баарыбыздын ичине мени тандап алышты, мен чыктым. Мен чыгып эски Кыргыз Республикасынын туусун түшүрдүп, официально жаңы тууну көтөрдүк. Анда ошондо Кыргыз циркинин директору Таштанбеков деген работу. Ошо киши мага ассистент этти. Мен рабочийге жардам берди, андан кийин элдердин баары төмөн жакта карап турат. Чыгып ушунчалык аларды кубанып, кубаныч менен колдорун эметип атышты. Чыгып карап койдум, ошо дагы бир толкундануу болду. Жан дүйнөңү жаңырта тургандай.